Аябай актуалдуу суроо. Биздин айылдын эркектери топту жакшы көрүшөт. Ойноп. Бирок интерес деп ортого акча коюп ойношот. Ошол нерсе арам экенин жеткиликтүү айтып коесузбу? Рахмат. Эгерде ушул эки имам эки тарапка бөлүнүп алып футбол же волейбол ойноп атса, үчүнчү инсан катары мен барып жанымдан 2000 сом койсом, утуп алганы адал. Эгерде экөө тең ортого 1000 сомдон чыгарып коюп, анан ойноп туруп бирөөс утуп кетсе, ушул арам. Ушул арам. Волейбол ойногондо да, футбол ойногондо дагы 5-5тен ойнойт. Бул тарапта да 5, бул тарапта 5, волейбол же 6дан ойнойт. 6 тең мисалы 100 сомдон чыгарып 600 сом, буларды 600 сом чыгарып туруп утканы ушуну утуп кете турган болсо, ушул харам. Ал чочконун этиндей арам. Ал арактай арам. Аны менен сен кагылайын жеп алып, уулуңду өп атасың. Энеңе мисалы алып келишиң мүмкүн, жубайыңа жоолук алып келишиң мүмкүн, уулуңа кичине бир кант алып келишиң мүмкүн. Бүтүндөй арам менен ооздантып атасың. Өзүңөр тамак кылып жешиңер мүмкүн, арамды жеп атасыңар. Ошол себептен ортодо бирөө койсун. Ортодо бирөө койсун. Үчүнчү адам койсо, ошону кадал.